Бүгүнкү билим берүү туруму мектептерде өтө көп интеллектуалдык материалдарды бизге берет, окутат. Бала бакчадан баштап, орто мектептер, андан кийинки атайын окуу жайлары, жогорку окуу жайлар, андан кийинки академиялык окуу жайлардын бардыгында биз дүнүйөлүк тарыхты изилдейбиз. Биз жер шарын каптаган бүт континенттерди билебиз. Керек болсо тарыхый кырдаалдардагы ар бир өзгөчөлүктөрдү билебиз. Биз өзгөчө Европа өзү билбеген Европа тарыхын билебиз. Биз бардык нерсени билебиз. Бирок өзүбүздүн тарыхты билбейбиз. Эми биз айтышыбыз мүмкүн, биздин тарых дегендей мындай, бүгүн Кыргызстанда тарыхтын өтө көп нускалары жүрөт, башыбыз айланышы мүмкүн. Мейли, бул элдин тарыхы экен. Биздин акыретибизге, мунугу жашообузга бактылуулук үчүн атайын шүрүлгөн жана миңдеген муундар аздектеп бирине бири өткөрүп келип жаткан ислам дининин тарыхын билебизби? Бир кезде дүнүйөнү дүңгүрөтүп турган зоболосу мен деген державаларды тизилеткен ислам дөөлөтүнүн тарыхын билебизби? Биз ошол дөөлөттүн өкүлү экенибизди билебизби? Биз татыктуулугубузду билебизби? Ислам тарыхынан бир да бир сөз айтып сүйлөгөн окумуштууну көрө элекпиз. Ислам тарыхынан бир да окуяны сүйлөп айткан коомдук ишмерди көрө элекпиз. Швейцарияны мисал кылабыз, Американы мисал кылабыз. Биз мусулман элбиз. Өзүбүздүн дүйнө дүңгүрөткөн 14 кылым бою дүйнө дүңгүрөткөн зоболосу бар дөөлөтүбүздү мисал кылып сүйлөй албайбыз. Эмнеге мындай биз караңгы болдук? Бардык нерсени билебиз, өз динибиздин тарыхын билбейбиз. Анткени биз буга кызыкпадык, кайдыгер болдук. Өзүбүзгө кызыкпадык. Биз мусулман үммөтүбүз, мусулман элибиз. Биз кайдан чыктык? Кантип биз ушул дөөлөттү билбей калдык? Биз мусулман дөөлөтүнүн тарыхын үйрөнүү менен өзүбүздүн ким экенибизди аңдай алабыз. Биз өтө татыктуу коомбуз. Биз бүт жоопкерчиликти мойнубузга алып, эл жетелегенге чыгарылган коомбуз.